Кайрадан Кыргызстан жаңылыктарына өтсөк. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо эртең 11 январда өтөт. Эгер шаардык кеңештеги депутаттардын 23 эле эки талапкердин бирөөсүн колдосо, шайлоо өттү деп табылат. Эске салсак, мэрлик кызматка бул ирет эки талапкер жылдырылды. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция учурдагы мэр Албек Ибраимовду жылдырса, азчылык эсептелген Өнүгүү Прогресс Нурдин Абдулдаевди сунуштады. Кененирээк Адилет Иманбаев токтолот. Мыйзамга ылайык мэр шаардык кеңештин мөөнөтү бүткөнчө 4 жылга шайланат. Ага карабай Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы чакырылышынын мөөнөтү бүткөнчө эле дээрлик 3 кала жетекчиси алмашты. Алгач кызматты Иса Өмүркулов аркалап келсе, кийинчерээк анын ордуна Кубанычбек Кулматов келип, андан соң мэрлик кызматка Албек Ибраимов келди. Ибраимов мэрлик ишин 2016 жылдын февраль айынан тарта аткарып жатат. Эми жаңы шаардык кеңеш курамы топтолгонуна байланыштуу жаңы кала башчысын шайлоо 11 январда өткөнү турат. Мы там дадим, наверное, кандидатам слово, наверное. Биз талапкерлерге өз программалары менен тааныштырууга 3-5 мүнөттөн беребиз. Бул сапар талкуу болбойт. Анткени шайлоо күнүндө кандайдыр бир үгүттөөгө мыйзам боюнча тыюу салынган. Бул технологияны биз мэрди шайлоодо да колдонобуз. Ошондуктан талапкерлер кыска тааныштыргандан соң шайлоо башталат. Мэрлик кызматка эки негизги талапкерлердин бири учурдагы мэр Албек Ибраимов же анын атаандашы Нурдин Абдулдаев отурушу мүмкүн. Бюллетендерди аймактык шайлоо комиссиясынын отурумунда шайлоо күнү бекитишет. Кайрат Мамытовдун айтымында Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары үчүн добуш берүүгө залда атайын мэрия даярдайт. Шайлоо жашыруун добуш берүү менен өтөт. Болочок мэр 23 депутаттын добушуна ээ болуусу шарт. Эгер биринчи жолкусунда жетиштүү добуш алынбай калса, кайрадан шайлоо өтөт. Бирок анда бир эле талапкерге добуш берилет. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрин шайлоо боюнча жобого ылайык ар бир депутат өзү добуш берет. Башкалардын ордуна добуш берүүгө болбойт. Шайлоо бюллетенин алуу үчүн депутат тийиштүү шаардык кеңештин төрагасы жана катчысы тарабынан күбөлөндүрүлгөн тизмеге кол коет. Баса соңку мэрди тандоо альтернативасыз өтүп келген. Буга чейин Бишкек мэрлигине бир эле талапкерден көрсөтүлүп келген. Кала башчысын шайлоо алдында Бишкек шаарынын тургундарынын пикирин билип көрдүк. Власти должны решить проблему с общественным транспортом. Это первое очередное задание. Если выйти где-то в 5 часов, ты никуда не доедешь. Вот если выйду с учебы куда-то, я никуда не смогу доехать, потому что если я сяду в маршрутку, я просто буду стоять на месте. Садик вообще проблема, школа вообще проблема. В школе хорошо не учат детей. Хочешь в хорошую школу отдать ребенка, там не принимают. В первую очередь, пускай чистоту, порядок сделают, потом уже остальное.